Баарына салам достор, сиздер менен футбол дүйнөсүндө болуп жаткан эң кызыктуу кабарлар менен футбол жаңылыктары каналы. Каналыбызда биринчилерден болсоңуз подписация кнопкасын басып жанындагы коңгуроочону басып коюңуз. Эгерде сиз биздин видеону биринчилерден болуп көрүүнү кааласаңыз, бүгүнкү чыгарылышты баштайбыз. Экраныңызды чоңойтуп алыңыз. Зидан гол өткөрүп жибергенден кийин жакшы ойной баштадык. Реал башкармаштыруучусу Зинедин Зидан Ла Лиганын 23-турунан орун алган Осасунага каршы оюндан кийин өз ой-пикирлери менен бөлүштү. Алгач кыйналдык, гол өткөрүп жибергенибизден кийин жакшыраак ойной баштадык. Реал жеңишке татыктуу эле. Жакшы оюн көрсөттүк, атаандаш да оңой эмес эле. Азырынча эч нерсе ута элекпиз, иштерибиз көп. Базар бүгүн футбол талаасына чыга турган убактысы эмес эле. Кийинки жумадан оюн талаасына чыгат. Бейл чабууда да, коргонууда да жакшы оюн көрсөттү, маанилүү оюнчу экенин көрсөттү. Баары бизде тоскоолдуктар болуусун каалайт, бирок бизде тоскоолдуктар жок деп сөздөрүн аяктады Реал башкармаштыруучусу Зинедин Зидан. Ла Лиганын январь айындагы эң мыкты футболчусу аныкталды. Реал Мадрид клубунун дарбазачысы Тибо Куртуа Ла Лиганын январь айындагы эң мыкты футболчусу деп табылды. Ла Лига Барселона Бетис талаасында камбэк кылып жеңишке жетишти. Испания Ла Лигасынын 23-турунан орун алган оюнда Барселона конокто клубдун башкармаштыруучусу Кике Сетиендин мурунку клубу Бетиске каршы ойноп Барселона жеңишке жетишти. Жеңиштен кийин Барселона 49 упай топтоп биринчиде бараткан Реалдын артынан келе жатат. Бетис клубу болсо 28 упай топтоп 13-орунда бара жатат. Ювентус Пауло Дибала себептүү Пол Погбаны артка кайтармакчы. Туриндин Ювентус клубу франциялык жарым коргоочу Погбаны сатып алуу үмүтүн азырга чейин үзгөн эмес деп кабар таркатууда Tutto интернет булагы. Интернет булагынын кабарына караганда, Ювентус 26 жаштагы Пол Погбаны кайра клубка алып келүү менен Пауло Дибала менен болгон келишимин узартууга жол ачылат. Кененирээк айта турган болсок, эки футболчу бири-бири менен чогуу бир клубда футбол ойноосун билдиришкен. Маалымат үчүн айта кетсек, 26 жаштагы Дибала 26 оюн өткөрүп 11 гол киргизген жана 11 голдук пас чыгарган. Эмүү жарым коргоочусу Погба болсо Англия премьер лигасында 8 оюн өткөргөн. Франциялык футболчу тууралуу сөз ача турган болсок, Пол Погбаны Реал клубу сатып албоосун билген соң, эми Ювентус клубуна өтүүнү көздөп жатат. 26 жаштагы жарым коргоочу эми клубунан кетүүнү каалап жатканы баарыбызга маалым болсо керек. Эмне дейбиз Погба тууралуу? Футболчу тезирээк жаракатынан айыгып кетүүсүн каалайбыз. Жайында трансфер оңунан келсе, жарым коргончуну Ювентус клубунда көрөбүз балким. Реал Мадрид Манчестер Сити клубунун оюнчусуна кызыгуусун билдирүүдө. Мадридтин Реал клубу Манчестер Сити клубунун чабуучусу Рахим Стерлингке кызыгуусун билдирүүдө деп кабар таркатууда The Telegraph. Интернет булагы маалыматына караганда, Реал клубунун жетекчилери англиялык футболчунун клубу менен болгон келишими туурасында учурду күзөтүп келүүдө. 25 жаштагы футболчу Манчестер Сити клубу менен болгон келишимин узартууну каалабаса, Реал клубу чабуучунун трансферин ишке ашыруусуна аракет кылат. 2015-жылдан бери Манчестер Сити клубунда ойноп келе жаткан Рахим Стерлинг учурдагы келишими 2023-жылга чейин түзүлгөн. Футболчу бул сезондо бардык турнирлерде 35 оюн өткөрүп, 20 гол киргизген жана 6 голдук пас чыгарган. Маалымат үчүн айта кетсек, Реал жана Манчестер Сити Чемпиондор лигасынын 1/8 финал баскычында ойношот. Оюндар 26 февраль жана 17 март күндөрү болуп өтөт. Ремзи жайда Ювентустан кетүүсү мүмкүн. Ювентус жарым коргоочусу Аорон Ремзи жайда клубтан кетүүсү мүмкүн. Бул тууралуу Tutto Sport жазып чыкты. Интернет булагынын маалыматына караганда, Уэльс курамасынын оюнчусу Ювентус клубуна көбүрөөк футбол талаасына түшүүнү каалап жатат. Клуб башкармаштыруучусу Маурисио Сарри Аорон Ремзинин тез арада спорт формасына кайтуусун билдирип, Чемпиондор лигасынын плей-офф баскычында футболчуга мүмкүнчүлүк бермекчи. Маалымат үчүн айта кетсек, Ремзи Турин клубунда 19 оюн өткөрүп 2 голдук пас чыгарып берген. Винисиус Реал Мадрид клубунан кетүүнү каалабаймын. Мадрид клубунун чабуучусу Винисиус жайда клубтан кетүү ниети жок экенин билдирди. Реалдан кетүүнү каалабаймын. Керек болсо башка клубтардан келген сунуштарды карап чыгууну да каалабаймын. Азыр болсо өткөн сезондогу спорт формама келүү үчүн аракет кылуудамын. Январь айында жакшы аракет кылдым. Ушул темпте футбол ойноого аракет кылуудамын. Машыктыруучу Зидан өзүмө болгон ишенимди арттырууда жардам берип жатат деп жазат Марка интернет булагы.
Маалымат үчүн айта кетсек, Винисиус бардык турнирлерде 22 ойун өткөрүп 3 гол киргизип, 2 голдук пас берген. Жеке оюнча Винисиуска кызыгып жаткан ПСЖ клубуна өтүүнү каалабайт албетте. Реал клубу Эмбаппени сатып алуу үчүн керек болсо Винисиусту Эмбаппенин трансферине кошууну каалап жатат. Ошондо Винисиусту берүү Эмбаппе үчүн 160 миллион евро төлөөнү көздөп жатат. Буга Винисиус 100% каршы болуусу баарыбызга маалым болуп калды уже. Реал Эмбаппени сатып алуу үчүн башка кандай чара ойлоп табат азырынча белгисиз. Винисиустун ордуна ПСЖ клубуна Йовичти кошуусу мүмкүн, болбосо Эмбаппени жок дегенде 200 миллион евродон жогору баага трансфер кылат. Реал клубуна Эмбаппе сыяктуу футболчу учурда керек. Реал Мадрид клубун алдыга сүйрөй турган жетекчи чабуулчу зарыл. Реал клубунда Серхио Рамос бар деңизчи, бирок күчтүү бир чабуулчу зарыл. Эден Азар ушул темпте футбол ойноосун улантса, ар кандай жаракаттардан улам бельгиялык чабуулчу да Реалда мыкты оюн көрсөтө албай келүүдө. Челси клубунда ойногон спорт формасында оюн такыр көрбөй келүүдөбүз. Сиздердин оюңуздарча, Эмбаппе канчалык деңгээлде Реал клубун жетектей алат? Өз ой пикириңизди комментарийга калтырыңыз. Ушуну менен видеобуз аягына чыкты. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар, жакшы лайк басыңыздар.